Эсенсизби урматтуу туугандар. Элет таануу аттуу курсубузга кош келдиңиз. Сиздер менен мен Элери Битикчи. Бүгүн биз сидентаризм аттуу сабагыбыздын биринчи бөлүгүбүздү өтөбүз. Бул бөлүктө таза көчмөндөр дискурсу кайдан пайда болуп, кандай таасир бергенин караштырабыз. Жердин ар бир алкагында өзүнчө бир калк жашайт. Бирөөсү отурукташкан, экинчиси көчмөн деп Раштад-Дин Хамадани аттуу тарыхчы 13-кылымда өзүнүн белгилүү Жами ат-Таварих же жылнамалардын жыйнагы чыгармасында жазган. Көчмөндөр жана отурукташкан элдердин мамилеси миңдеген жылдарга созулган. Арасында кээде согуш, кээде тынчтык болчу. Кээде жакшылык, кээде жамандыгы да болчу. Бирок отурукташкан элдерде жалгыз гана согушчан, тоногон, шаарларды өрткө салган көчмөндүн элеси калды. Бул элес жалгыз гана отурукташкан элдердин тарыхында эмес, жалпы дүйнөлүк элесине айланды. Мисалы, Game of Thrones же Тактылар оюну деген белгилүү сериалда Датракий элинин элеси скиттер же сакаларга такалганы анык. Датракилер жапайы, жалгыз гана күчү жана куралы менен талаш тартыштарды чечкен, шаар кыштактарды тоноо менен окат кылган эл катары көрсөтүлгөн. Бизде ордо сөзү элдин, мамлекеттин борборун, мыктыларын чогулган жерин түшүндүрсө, отурукташкан элдерде болсо ордо, орда, хорд сөзү дайыма жылып турган, шаарларды тоноп өрттөгөн куралчан бир варварлардын жыйынын белгилейт. Ар бир эл өзүн дайыма айкөл, адилеттүү жана тынчтыкты сүйгөн эл катары сүрөттөйт. Согуш чыгып калса да өзүн баскынчы катары көрсөтпөгөнгө аракеттенет. Бирок биз мындай көрүнүшкө өзүбүз да көнүп, кайта ушундай жапайы, согушчан, эркек элдин элеси менен сыймыктанып калганбыз. Бул элес кайдан жаралганын жана биздин эсибизге кандай сиңгенин түшүнбөй жатабыз. Бүгүнкү илимдер Европада өнүгүп, бизге Орусия аркылуу келген. Европада жаралган илимге алардын дүйнөгө көз карашы, ойлору, ишеништери кошулуп кеткени да анык. Европалыктардын ишеништери камтыган илимди евроцентризм дейт жана аны сынга алат. Анткени илим тарапсыз, объективдүү болбой, жалгыз гана европалыктардын көз карашын көрсөтүп калды. Сидентаризм так ошол евроцентризмге окшош, анткени көчмөндөрдүн элесин жалгыз гана отурукташкан элдердин көзү менен сүрөттөйт. Сидентаризм англис тилинден sedentary же отурукташкан деген сөздөн алып келген. Бул терминди мен 2007 жылы сидентаризм макаласы аркылуу киргизгенмин. Орусия көчмөндөрдүн изилдөөсүнө да өз салымын кошкон. Бирок Орусияда көчмөн таануу же орусча кочевниковедение тармагы бир аз идеология менен байланышып калган. Орусия илимди өзү басып алган көчмөн элдерди башкаруу үчүн колдонгон, ошондуктан көчмөн таанууну ушул максат менен колдонуп кетти. Бул идеология да көчмөндөр жөнүндө кээ бир ишеничтерди жаратып калды. Бул ишеничтерди да биз Совет доорунда мектеп аркылуу кабыл алганбыз. Көчмөн же элет сөздөрүн алсак, ойго алардын кайсы элеси келет? Элет деген сөз алыскы айыл, провинция, маданий борборлордон алыс жайгашкан жерлерди билдирип калды. 150 жыл мурда болсо, элет же элатия дегендер Кокон хандыгын элдеген жана башкаргандарды билдирчү. Көчмөн деген түшүнүктү алсак, жапайы, жырткычка окшогон, шаарларды тоногон, илим, билимди, маданиятты түшүнбөгөн кишинин элесине көнүп калдык. Азырда элеттикке жакын кыргызчылык деген сөз коомубузда эң жаман нерселерди камтыган түшүнүккө айланды.
Көчмөн бул артта калган, прогресске көнө албаган, шаарда жашай албаган жана эчтекени өнүктүрө албаган киши менен байланышып калган сөз болуп калды. Бул ишенич кандай пайда болуп жана биз көчмөндөрдүн урпактары бул жагдайга кандайча көнүп кабыл алганын мен седентаризм дискурсу менен байланыштырамын. Седентаризм седентер отурукташкан сөзүнө байланышкан үчүн жалгыз евроцентризмге окшоп бир тараптуу көз караш сунуш кыла турган бир дискурс катары түшүнө алабыз. Жана отурукташкан элдердин көчмөндөрдөн артыкчылыгын далилдеген бир дискурс катары көрөбүз. Седентаризм бул тарыхый дискурс жана отурукташкан дүйнөнүн көчмөндөр жөнүндөгү элеси. Седентаризм көчмөндөрдү маданият жана цивилизациядан алыстатып, иерархиялык кийинки экиликти тарапка келтирет. Отурукташкан бул жакшы, прогрессивдүү, цивилизациялуу бир нерсе. Көчмөн болсо жаман, жапайы, кутурган болуп калган. Седентаризм дискурсу көчмөндөргө кошуна болгон бүт евразиялык отурукташкан калктардын жыл баян жана тарыхый булактарында жаралган. Жерине, маданиятына карабастан өнүгүп, илимде үстөмдүк кылган европалык илими аркылуу ырасмий болуп калган. Седентаризм эгинчиликсиз жана туруктуу жайсыз таза көчмөндөр жөнүндө баяндамаларды же нарративди киргизип, цивилизация жана маданияттан көчмөндөрдү алып салган. Таза көчмөндөр жөнүндө тарыхый нарратив кантип жаралган? Бир нече булактарга карап көрөлү. Биринчи үзүндү байыркы гректердин эң белгилүү тарыхчысы Геродоттун биздин заманга чейин 5-кылымда жазылган китебинден алынган. Геродоттун айтымында Персия шахы Дарий скифтерге кол салганда, алар салгылашуулардан качып, өлкөнүн ичин көздөй кетип турган. Дарий скифтердин башчысы Иданфирска күчүң бар болсо согуш, жок болсо башыңды ий деп бир элчи жиберген. Ошондо сен мени түшүнбөдүң, Персия башчысы. Мен эч качан коркуп бирөөдөн качкан жокмун. Азыр да сенден да качкан жокмун. Жасаганым адаттан тышкары эмес. Жок. Бул кадимкидей эле тынчтык убактысындагы жашоо түрүм. Эгерде эмне үчүн сени менен согушпай жатканымды билгиң келсе, анда сага мынтип айтам. Өлкөбүздө шаар же иштетилген талаалар жок. Шаарды жоготсок же тебеленген эгиндерди көрсөк, салгылашмакпыз, бирок бизде экөөсү тең жок деп Иданфирс жооп бериптир. Экинчи үзүндү болсо биздин заманга чейин 2-кылымда жашаган байыркы Кытайдын тарыхчысы Сыма Цяндын Шидзи чыгармасындагы хуннулар жөнүндө аңгемесинден алынган. Оттуу жер жана сууну издеп жылып жүргөн, дубалдуу шаарлары жана жашай турган туруктуу жайлары жок болгон эл. Талааларды иштетпейт, бирок ар кимдин өзүнчө тилкеси бар деп хуннулар жөнүндө жазыптыр. Үзүнчү үзүндү болсо 20-кылымдын башында Жети сууда большевиктердин комиссары болгон Дмитрий Фурмановдун Козголоң чыгармасынан алынган. Мен аны Климичти аягына чейин угуп, андан кийин эмне үчүн кыргыздар малчылык менен жашап жүргөнүн түшүндүрүп баштадым. Көчүп жүргөн элдин отурукташканы, малчылыктан эгинчиликке өтүш абдан узун жана оор жумуш. Көчүп жүргөн кыргыздарды отурукташкан эл кылыш үчүн кеңеш бийлигинин иштерин Климичке айтып бердим. Ар бир элдин жашоосунда тарыхый периодтар белгилүү тартип менен алмашат. Кыргыздар көчмөн болгону, жерге отуруп эгинчилик менен алектенбей жүргөнү үчүн күнөөлүү деле эмес. Эч кандай өзгөчө улуттук зыяны деле жок. Эгерде башка бир эл ушундай шарттарда жашап калса,
ал деле ушундай өзгөчөлүктөргө ээ болмок деп орус крестьяны Климичке Фурманов түшүндүрүп бердим деп жазды. Өткөн сабактарыбызга да тарыхчы Эдвард Карр киргизден историографиялык факты деген түшүнүктү өткөнбүз. Керектүү фактыларды колдонуп, башка фактыларга көз жумганда историографиялык факты пайда болот. Таза көчмөн нарративи ушундай үзүндүлөрдү колдонуу менен жаралган. Анткени бул сүйлөмдөргө таянсак, көчмөндөрдүн шаар салуу же эгинчилик өнөрү жок болгонун тастыктай алабыз. Бирок ошол эле чыгармаларда башка фактылар кездешет. Ага таза көчмөндөр нарративин жараткан тарыхчылар такыр көңүл бурбайт. Геродот скифтердин ата-бабаларына Кудай алтын соко бергенин жазган. Сыматсан болсо китебинин башка бөлүмдөрүндө бир канча ай каар жаап, жут болгон, кишилер арасында оорулар тараган, талааларда эгин бышпай калган деп хуннулар жөнүндө да жазган. Же чыгыш жана батыш кол башчылардан ар бирөөдөн 10 000 атчан алып, батышка жер айдоого жиберген деп да Сыматсан жазган. Ошо тарыхый жазмаларда. Ошол эле убакытта жазган Кытай тарыхчысы Ши Гу түндүктөгү өлкөлөрдө суук эрте келет, жер айдоого ыңгайсыз болсо да хуннулар өлкөсүндө эгин айдайт деп жазган. Фурманов болсо Климич менен кыргыздар жөнүндө Жети сууда баратып сүйлөшкөн. Ошол эле Жети сууда 11-жылдагы өткөн каттоодо Пишпек уездинде кыргыз чарбалардын 94% эгинчилик менен алектенгенин факты бар. Бирок комиссар Климич ушу фактыга көз жаңып, кыргыздарды көчмөн катары көрсөткөн. Таза көчмөндөрдүн элеси кандай пайда болуп калды? Көчмөндөрдүн тарыхы бул отурукташкан дүйнөнүн тарабынан жазылган нарратив же аңгеме. Бул жалгыз гана башкалар жөнүндө айтылган нарратив эмес. Бул идеологиялык дискурс. Отурукташкан элдердин, анын ичинде орус элинин баатыр жомоктору көчмөндөргө каршы күрөшүндө негизделген. Отурукташкан элдер өздөрүн көчмөндөргө карама-каршы коюп, алардын жашоо тарзын жапайы өнүккөн эмес катары көрсөтүп, өз маданиятын жогору койчу. Башкаларды кемсинтип, өздөрү үстүмдүк сезимине ээ болчу. Көчмөндөр менен таанышкан отурукташкан элдер өз идентификациясын көчмөндөр менен күрөш аркылуу курган. Алар үчүн көчмөндөр менен күрөш бул жакшылык менен жамандык, цивилизация менен жапайчылыктын күрөшү катары көрсөтүлүп турат. Седентаризм дискурсу: эгинчилик жок болсо, кошумча продукт болбойт. Кошумча продукт болбосо, өнүгүү болбойт. Өнүгүү болбосо, маданият болбойт деп көчмөндөрдү жапайы бойдон калтырып салган. Бирок көчмөндөрдүн эгинчилиги болгонун тарых тастыктап берди. Таза көчмөндөр болсо, бул тарых менен байланышпаган, көчмөндөрдү маданияттан алыстаткан идеологиялык нарратив болгонун сабагыбыздан көрдүк. Сиздер менен мен Элери Битикчи болдум. Көрүшкөнчө эсен калыңыздар.